Жарандык көзөмөл комитети абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбековду саясий туткун деп тааныды. Жарандык көзөмөл комитетинин координатору Динара Ошурахунова Равшан Жээнбековду саясий туткун деп таануунун эл аралык укуктук негиздери изилденип чыкты деп билдирет. Ошурахунова Равшан Жээнбековго өтө оор кылмыштар тагылып жатат. Анын азыркы учурда ден соолугу начар, себеби жок, абакта кармалып отурат. Ал саясий куугунтуктун курмандыгы. Сот бул жерде адилетсиздик кылып жатат деп Азаттык радиосуна берген кайрылуусун өзгөртүүсүз берели. Равшан Жээнбековду жети аябай оор кылмыш үчүн айыптап жатышат. Бирок бири да далилденбей, аны менен кошо күнөөлөнүп жаткан адамдардын сөзү эле далил катары берилүүдө. Тергөөнү жана соттук калыс өткөрүү тууралуу эл аралыкта биздин Кыргызстандын конституциясынын жана башка мыйзамдарында принциптеринин баары бузулууда. Ошондуктан биз Равшан Жээнбеков чынында эле саясий туткун деп айтып жатабыз. 2 күн мурда анын адвокаты ден соолугу тууралуу билдирип, абалы катуу экенин айтты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматты, камактагылар арасында ооругандар жок дегени менен 75 кызматкери пневмония болуп ооруганын ачык жарыялады. Азимжан Аскаров да ооруп жатып, эч кандай жардам ала албай каза болуп калганынан тынчсызданып баштадык дейт. Саясатчы Равшан Жээнбековдун жактоочусу Замир Жошев Жээнбековду абактан тезинен бошотуу керек. Анын азыркы учурдагы абалын эске алуу менен үй камагына чыгарууну суранып жатабыз дейт. Себеби ал ооруп жатат деп билдирет. Бүгүнкү күндө Равшан Жээнбеков ооруп жатат. Акыркы жолу соттук отурумда июнь айында кезиккенибизде ал киши ошол эски гепатит Б оорусу жаңыланып, ошондой эле канындагы сахардын деңгээли акыркы анализдердин натыйжасына ылайык жогорулап кеткендигине байланыштуу ден соолугунда ошол көйгөйлөр болуп жаткандыгы жөнүндө кабарлаган. Бирок тилекке каршы июньдан бери ушул убакытка чейин тергөө изоляторунда мындай жетишерлик медициналык жардам көрсөтүлбөй жатат жана көрсөтүлгөнгө ал жерде врачтар дагы жок, анан шарт да жок. Бирок ошого карабастан сыртка чыгып келгенге да мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатат. Буга чейин саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик азыр кимдин колунда иштеп кеткен болсоң, бийликке келген соң ошонун кадры деп каралуу функциясына өтүп алган. Бул бизде көнүмүш адатка айланып калган деп айткан. Абактагы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков Кыргызстандагы бардык соттук кароолор ачык айкын өтүшү керек деп буга чейин бир нече жолу айтып келген. Жарандык коомдун өкүлдөрүнө, эл аралык уюмдарга да кайрылуу жасап, соттук отурумга келип катышып бергиле деп кайрылуу жасаган. Эгерде сот жабык болсо, мен андай сотду тааныбайм. Ошондуктан массалык маалымат каражаттары, граждандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн бардыгынын менин сотума келип катышышын суранам, бийликтен талап кылам, жана массалык маалымат каражаттарынан менин сотумдун ачык болушун дагы талап кылышын суранам. Равшан Жээнбеков азыркы учурда абакта. Аны Кой Таш окуясы боюнча 2 адамдын далили жок көрсөтмөсү менен камап койду. Бирок аны үй камагына чыгарып суракка алса да болорун буга чейин бир канча саясатчылар, коомдук ишмерлер бийликке кайрылуу жасап келишти. Бирок көңүл бурулбай келет. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашев мен Равшанды өзүм окуткан элем. Анын билими жогорку, мыкты саясатчы дейт. Бирок бийлик калыстык кылып аны үй камагына чыгарып койсо башкача иш болмок деп пикирин бөлүштү. Равшан Жээнбековду мен жакшы билем. Муну мен окуткам. Өзү жакшы жигит. Анын ар кандай кызматтарды иштеп жүрдү, ар кандай жакшы сөз да ичип жүрдү, жаман сөз да ичип жүрдү. Бирок өтө социалдык жактан, өтө социалдык жактан, саясий жактан активдүү. Анан муну баягы Кой Таш боюнча барып отургузуп коюшпадыбы? Бул деген эми мындай чыгарып туруп эле булар качып кетпейт. Мисалы үчүн ушул мынагы маселелерди чечип койсо болмок. Мисалы үчүн күнөөсү болсо жооп берсин, күнөөсү болбосо чыгып кетсин. Анан азыркы биздин бийлик дагы баягы двойной кош стандарт деп атпайбы? Мисалы үчүн бирөөнү тиги кичинекей эле сөз үчүн кечирим суратып, шылкылдатып атаангыр жанагы биздин ГКМ менен МВДнын 10 отделдери артынан калбай кечирим суратып атпайбы? Бул деген туура эмес. А бирөөлөр болсо миллионду уурдаса дагы мамлекеттик саясатты өзүнүн кызыкчылыгына буруп койсо дагы ар кандай шылтоолорду келтирип акча төлөтүп чыгарып атпайбы? Ошон үчүн жерде адилеттүүлүк бизде болбой атат да, эң негизгисичи. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова дагы саясатчылардын чырлуу сот иштерин кайра карап чыгып, бийлик акыйкаттуулукту карманганы жакшы дейт. Ал эми Равшан Жээнбековдун иши белгилүү болуп жатпайбы? Бирок бийлик сөзсүз куугунтукту токтотуп, туура чечим чыгаруусу кажет деп билдирет. Я считаю, что обращения они абсолютно обоснованы. И государство не может, это не первое обращение уже, поэтому государство должно соблюдать конституционные права находящихся в местах заключения. Вот и все. Поэтому я считаю, что это обоснованно, ну и по
Вообще по Равшану Жээнбекову это ж понятно, ну какой из него переворотчик? Буга чейин камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгарууга коомдук саясий жана маданий чөйрөнүн 40 өкүлү президент Сооронбай Жээнбековдон калыс соттордун негизинде аны үй камагына чыгарууну суранышкан. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө жана видео материалдарда анын күнөөсүздүгү далилденди. Тескерисинче ал жаалданган адамдарды мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырып, милиция кызматкерлерин коргоп, тараптарды чатакты тынч жол менен чечүүгө үндөгөн. Равшан Жээнбековдун аракети менен Атамбаевдин тарапкерлеринин колуна түшүп калган күч кызматкерлеринин өмүрүн сактап калганын фото жана видео материалдардан көрүүгө болот. Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Буга чейин соттор аны үй камагына чыгаруудан баш тарткан жана азыркы учурда соттук отурумдар уланууда. Ал эми Равшан Жээнбековдун Койташ окуясы боюнча элди тескерисинче ынтымакка чакырып жүргөнүн көрүүгө болот. Буга бир нече далилдүү видео тасмалар бар. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.